Байыркы өнөр өчпөгөн, басынған сайын көктөгөн, илгеркин өнөр өчпөгөн, иленген сайын көктөгөн. Арбаңыздар, урматтуу телекөрөрмандар, чак маданий көрсөтүүсү назарыңыздарда. Биз менен бирге болуңуздар. Бүгүнкү күнгө шаршемби. Биз ар дайым шаршемби күнү Манас боюнча сөз кылып келебиз. Бүгүн дагы Таланталы Бакчиевдин айтуучулук касиети деген темада сөз кылалы деп турабыз. Алды менен тааныштыра кетели. Мен тараптан баштаганда Борбордук Азиядагы Америка университетинин доценти, филология илимдеринин кандидаты Мукарам Токтогулова эжекебиз келип отурат. Ал эми филология илимдеринин доктору, манасчы, окумуштуу, эл аралык манас таануучулар ассоциациясынын президенти, Кыргыз Республикасынын маданиятын эмгек сиңирген ишмери, айтулуу манасчы Таланталы Бакчиев келип отурат. Жана ошондой эле музыка таануучу, Устаз Шакирт борборунун жетекчиси, филология илимдеринин кандидаты Разия Сырдыбаева эжекебиз келип отурат. Урматтуу коноктор, биздин студиябызга куш келипсиздер демекчибиз. Саламатсыздарбы? Чак түштөгү маанайыңыздар кандай? Жакшыбы? Маанай жакшы болсо, биздин дагы телекөрөрмандардын бир маанайын көтөрөлү деген жакшы бир ойлорду айталы деген турабыз. Анткени бул манасчылык деген кыргыз элинде эң бир улуу өнөрлөрдүн бири. Ал эми ошол манасчылыкты, манасты дагы айтып, ошондой эле баягы окумуштуулук жагындагы алып жүргөн мына Таланталы агабыз келип отурат. Андыктан ушул айтуучулук касиет. Касиет деген өзү эмне? Касиетти биз кандай көрөбүз? Бул окумуштуулардын баягы көз карашы, ою менен дегендей. Сиздерден баштайлы, анда Мукарам эже. Деги эле касиет. Айтуучулук касиет деген касиеттин бир башын ачып алалы. Касиет деген өзү эмне? Бул касиет кимдерге баягы келет? Кандай адам касиеттүү деген сөздү биз азыркы кезде дагы бул жаш эле муундар, ал эмес ушул замандаштар деле кээде касиеттин кандай экенин билбегендер да бар да. Андыктан ушудан эле баштайлы. Рахмат. Касиет деп биз эми ар бир эле адамга бериле бербейт. Бул өзгөчө бир мүмкүнчүлүктөргө ээ болгон кишини касиеттүү деп айтабыз. Ал эми манасчылыкка же болбосо ушу өнөр жагына келгенде, манасчылар өздөрү деле айтып жүрөт, өздөрүнүн түштөрү жөнүндө манасчыны кандайдыр бир жогортон тандалган киши катары айтышат. Анын бир өзгөчөлүктөрү эл көрбөгөн, эл билбеген, эл жасай албаган нерселерди жасаган деген сыяктуу. Экинчи жагынан бул касиет дегенде биз ушул дүйнөнү, анан аркы чын дүйнө деп коет, ошол чын дүйнөдөгү биздин ата бабалардын арбактары колдогон деп дагы айтышат да. Мисалы үчүн ушул жашоодогу эле чындыкты айтуу, ар дайым өз сөзүнөн кайтпоо, ушул сыяктуу сапаттар кандайдыр бир ошол ата бабалардын аты менен айтылат да. Мисалы үчүн бизде бата айтуу деген бар, бир тилек кылуу деген бар. Ушулардын бүт баары кандайдыр бир колдоо менен жасалган иш аракеттер да. Ошондо биз касиет деп бир өзгөчө бир сапаттарга ээ болгон кишини касиеттүү киши деп айтабыз. Жакшы, мына Разия эже ушул Устаз Шакирт борборунда да жетекчи. Ал жерде чындыгында эми бүт баягы дастан айткан манасчылык, акындык, комузчулук, айтор касиет жылуулогон десек болот. Ошондой таланттар келет. Андыктан сиздин көз карашыңызда дагы кандай бул? Мен кошулам кесиптешиме. Себеп дегенде касиет бул чанда бир тандалма бир инсанга бериле турган нерсе. Кээ бир учурда бала кезинде эле берилет экен. Касиет дейбиз, же болбосо манасчылыкка жактап айтсак аян деп коебуз. Мындай нерселер бир ата бабадан кандайдыр бир эми сыйкыртуу десек көп туура болбой калат, бирок ошо касиеттүү бир сапаттары бар адамдардын баласына да эмес, көбүнчө небересине эмес, чөйрөсүнө өтчү, таята жактан болобу, чоң ата жактан болобу, кандайдыр бир сырдуу билим да. Бул эми билим биз бүгүнкү күндөгү академиялык билим деп түшүнбөшүбүз керек. Бул салттуу билим. Бул билимдин башкача ооз-эки түрдө бериле турган формасынын бири. Жакшы, мына Таланталы ага манасчылар айтып келет, аян болбой, баян болбойт дейт да. Деги эле манасчы болуштун өзү ошол бала кезден касиет уруулогондон кийин кээ бир манасчылар айтат, мен ушул айтпайын дедим эле, бирок мени кыйнап акыры мен манасчылыкты жолдоп баштадым деп айтып келишет да. Сизге кандай болуп ушул касиет, кандай
келди, башады? Бул эми көп, бул суроону көп берет, студенттерим да берет. Бул касиет өзгөчө ушу жаш кезде, бала кезде, өспүрүм кезде келе турган бир көрүнүш окшойт. Мен ошол бала кезимде, мектепте окуп жүргөнүмдө, 4-бекен, 5-бекен класста окуп жүргөнүмдө ушул окуяга туш болдум да. Албетте мен эми ал кезде деген Манастан мындай бир кеңир эмес, мындай эле кирип чыккандагы маалыматым жок эле да. Анысына ал кезде эми билебиз, Советтер Союзунда кыргыз адабияты, кыргыз тили сабактары деген орус мектептерде окутулчу эмес. Анан бул жана ошол жогоруда айтылгандай түш аркылуу мен ошо күндөрдүн биринде ушу май айларында кой жайып жүрүп, анан суунун боюнда кой жайып жүрүп, анан жана Манастагы каармандарга кабылып калдым да. Кабылганда мен кабылган жокмун, алар мага кабылды да. Мени издеп келгендей болду. Сени издеп жүрдүк элек, сени күтүп жүрдүк элек деп. Эми бул ошонун баардыгы бул китепте бар. Мен аны кайсы бир деңгээлде, кайсы бир учурларда айтып деле жүрөм. Кыргызчасынан деле, орусчасынан деле айтып жүрөм. Мен айтарым, жана касиет деген сөздү биз жогоруда кеп кылдык го. Касиет деген чын эле бул табигат тарабынан дейбизби, Кудай тараптан дейбизби, жогору жактан дейбизби, бул бериле турган бир өзгөчө башка адамдарга мүнөздө эмес бир өнөр. Бирок ошол эле учурда өнөрдү үйрөнүп алууга болот. Мына сиздики өнөр, бул кишиники өнөр, бул кишиники өнөр, муну үйрөнүп алууга болот. Анын окуусу бар, орто окуу жайы бар, жогорку окуу жайы бар дегендей. Ал эми касиетти үйрөнүп алууга болбойт да. Касиет берилет. Ал мен жана жогоруда айтканда, же табигат тараптанбы, же өткөн кеткен ата бабалар тараптанбы, бул берилет. Мына ошол манасчылык дагы ушул касиет. Бул манасчылык эле мүнөздө эмес, айтуучулук эле мүнөздү көрүнүш эмес кубулуш. Бул кубулуш баардык, мисалы, музыкада болобу, сүрөт искусствосу болобу, же болбосо мындай так илимдерди алсак, мисалы Менделеевди билесиз, мына ошонун баары эле касиет. Ал баардык адамга таандык эмес же мүнөздө эмес, жолдор менен түйүшпү, аянбы, көрүнүппү, угулуппу келип анан бериле турган бир маалымат. Ошол маалыматты адам сиңирип алыш керек дагы, ошого көнүш керек дагы, анан кайрадан ошол маалыматты тартуулаш керек. Ошол өзүнүн коомуна, өзүнүн чөйрөсүнө тартуулаш керек. Жакшы, негизи азыркы кезде эми заман деген ар кандай да үйдө ылдый болот дегендей, мына ошол улуу адамдар, касиеттүү адамдар кандай өздөрүн алып жүргөнүн окуп билип жүрөбүз, бирок негизгиси ошол кандай алып жүрүш керек өзүн. Касиеттүү адам өзүнүн коомдо кандай алып жүрүш керек, же кандай үлгү болуш керек? Көрүп аткан жаш муундарга айтыш керек. Касиеттүү адам деген бул падыша кандай алып жүрүш керек болсо өзүн, касиеттүү адам да ошондой өзүн алып жүрүш керек. Касиеттүү адам деген эл үчүн эмес, элдин көзүнчө эмес, өзүнүн нукура жашоо турмушунда. Ал өзүнө өзү ээ эмес. Ал ошол касиетти тартуулаган тарапка баш ийип, ошолордун талабын аткарып, ошолордун талаптарын аткарып, мындай бир бас десе басып, тур десе туруп дегендей өзүнүн бир программалаштырылган эреже менен жүрөт. Албетте, аны жазып койгон эч ким жок. Аны мыйзамдаштырган эч ким жок. Ал деген ошол касиетти алып жүрүү үчүн өзүнө гана таандык.
Ал керек болсо 5 манасчы болсо, 5 манасчылык касиетке ээ 5 адам болсо, ошо 5-өнү 5 башка келет. 5 башка түрдө, 5 башка талап менен, программа менен келет. Мисалы, ошол эле манасчылыкка болобу, комузчулукка болобу, же төкүм акындыкка болобу дейбиз. Ошону албетте так алып жүрүш керек. Бала кезден эле, илгертен бери эле бизде эл ичинде айтып келген, шек келтирбе манаска деп, баатырга деп, олуяларга, билбесең оозанба деп, же болбосо сөзүңдөн жаңылба деп, баскан кадамыңдан жаңылба деген учурлар. Биз кечээ эле ушу өзүбүздүн эле реалдуу турмушубузда көрүп эле атабыз да. Ошол шек келтиргендер эмне болуп атат? Жазатайып, жаңылып сүйлөп алгандар эмне болуп атат? Ошон үчүн тим эле башыңа балта такаса дагы бул кыргыздын дүйнө таанымында, түшүнүгүндө манаска келгенде ага эч качан эч бир жагдай шартта шек келтирүү болгон эмес, болбош керек. Жакшы, анда эми Мукрам эже мына алдыда китеп турат. Деги эле биз азыр теманы дагы Таланталы Бакчиевдин айтуучулук касиети деп атабыз. Анан сиздер ошол окумуштуу илим жаатында жүргөндөн кийин ушул китеп боюнча талдап берсеңиздер да кандай жазылган, деги эле азыр эми жазылгандын баары эле китеп чыгарып атат негизи, бирок ошонун ичинен иргеп тандап окуй турган, ушуну окусо болот экен дегендей сиздер телегөрөрмандарга айтып берсеңиздер, балким алар издегени бар дегендей, ошону таап окуш керек. Негизи ушул Таланталы Бакчиевдин китеби сказительский дар деп аталат. Эми ошол биз айткан эле касиет жөнүндө да, айтуучулук касиет, мындайча айтканда. Ошол манас таануу илиминде жаңы сөз деп айтсак болот, Таланталынын китебин. Анткени деген манасчылар жөнүндө изилдегендер көп, фольклористтер изилдеп атат. Ошол эле убакта бул жерде Таланталы өзү деле өзүнүн китебинин жанрын публицистикалык жанр деп атат да. Чындыгында бул деген антропологиялык көз караш менен караганда бул автоэтнография деп айтса болот да. Автоэтнография деген бул ошол өнөрдү алып жүргөн киши өзүнүн тажрыйбасын өзү айтып берген да. Бул башка окумуштуу эмес, ал өзүнүн тажрыйбасын өзү жазган учур болуп атат. Бул китепте дал эле ошондой жанрда жазылган деп айтсак болот. Бул илимпоздор үчүн абдан кызыктуу китеп, анткени деген биз буга чейин алып карасак айтуучулар жөнүндө чоң теоретиктер бар да. Мисалы үчүн Альберт Лорд, ал деген ошо сказитель деп, же болбосо жана Singer of Tale деп, ошо айтуучулардын дүйнөсүн, алардын айтуучулук касиетин изилдеген да. Кантип алар айтуучу болуп калат деп изилдеген. Анан ошондо бир нече баскычты бөлүп чыгат да. Мисалы үчүн бул айтуучу болуш үчүн биринчи деген ошол өзүнүн устаты болуш керек, мисалы үчүн ошол өтө маанилүү деп. Анан өзү акырындап жүрүп өзүн үйрөтүш керек, көндүрүш керек, ошондой айтылуучулар айтып аткан жерге катышып ошолордун үйрөнүш керек деп. Андан сырткары түш жөнүндө айткан да. Анан түш жөнүнө келгенде бизде фольклористтер өзгөчө совет учурунда муну мындай четке кагып эле келишкен да. Бул кандайдыр сыйкырдуу дүйнө, фантастика, бир ишене турган нерсе эмес депчи. Ал эми бул жерде көрүп атабыз да, бул түштүү эле эмес, Таланталы деги эле манас дүйнөсү менен манасчынын байланышы жөнүндө айтып атат да. Манасчынын өзүн дагы жөн эле айтуучу катары эмес, ал предсказатель деп атат. Предсказатель деп атат. Ушул эле китептин башында Нидерланддык окумуштуу Нинке ван де Хардын баш сөзү бар. Ал жерде ал айтып атат, бул целитель деп атат да, манасчы. Бул деген ошол дүйнөнү кандай деп айтсак болот, целитель деген дарылоочу, же болбосо ошону айыктыруучу бир касиетке ээ киши деп атат да. Өзгөчө ушундай бурулуш учурда деп атат. Өзгөчө ушундай пандемия учурунда дейт, ушул манасчынын касиети тулук ачылат деп атат да. Эми ушул жагынан алып караганда биз эң биринчи кезекте ушул китептин кызык жагы манасчы өзүнүн тажрыйбасын өзү айтып бергендиги да. Ушул жагынан абдан кызык деп айтсак болот. Манасчынын дүйнөсү, деги эле манасчынын жашоосу бир эле түш эмес, деги эле манасчы дүйнөсү менен карым катнашын ачып бере турган бир жаңы сөз деп айтсак болот.
Жакшы, Разия эже, чындыгында бул нерсе баягы манасчы өзүнүн болгон толгонун дүйнөсүн ачып жазып аткан нерсе. Бул негизи мурда айтышчу эле да, манасчылар мисалы мен түш көрдүм же ошол аян көрдүм, аян аркылуу айтып калдым дегендейчи. Эми ушул нерсени баягы илим, бул киши эми окумуштуу да, ошол айкалыштырып жазып атат да. Анан кандай ошол сиз өзүңүздүн бир окуп чыккан боюнча? Чындыгында бул өтө сейрек кездештүү нерсе. Айтуучулук, жаратмандык же болбосо ошо өнөр ээси бир эле учурда окумуштуу жана изилдөөчү болгончулар өтө сейрек кездешет. Эгерде биз ушул айтуучулук өнөр дөңгөп салсак, мен эстеп ойлоп отуруп 3 кишини эстедим. Мүмкүн дагы бар, бирок азыр эске келгендер да. Бул Ибраим Абдрахманов, өзү Манасты айткан киши, анан көп жыл бою ушул Улуттук илимдер академиясында кол жазмалар фондунун түптөөчүлөрүнүн бири десек болот. Манасчылардын оозунан баягы дегенде кол менен жазып, анан кийин техниканын жардамы менен кагазга түшүргөн киши. Бир эле учурда өзү дагы айтуучу. Дагы бир инсан эске келип атат, Илларионов, атын унутуп калдым. Бул дагы айтуучу жана ошо фольклористика боюнча адис, филология илимдеринин доктору, ошо докторлук диссертациясында дагы. Василий Васильевич. Василий Васильевич. Ошо айтуучулук өнөргө маданий көрүнүш катары, илимий изилдөө объекти катары баа берет да. Анан таланталы Бакчиев. Негизи сейрек кездешкени менен өтө актуалдуу проблема деп айтсак болот да. Мисалы үчүн бул китепте жазылган маалымат изилдөөчүлөр үчүн бул объект катары каралат жана каралышы керек. Себеп дегенде эпос болобу, айтуучулук өнөрүнүн башка бир жанры болобу, айтуучу деген ким жана кантип айтып калды деген маселе эмнегедир өзгөчө. Кыргызстанда деги эле мурдагы советтик илимий мектеп десек болот, азыркы КМШ өлкөлөрүндө көп бааланбай келет да. Ал эми европалык, ошол эле америкалык окумуштууларда көп жылдан бери, бир айтканда 80-90 жыл болуп калды, Париштин иши гана 1935-жылы жазылган. 1935-жылы ошол кездеги Балкан аралдарында акыркы деп койсок болот, акыркы магикандардын бири Авдо Меджидович деген айтуучу калган экен. Ошонун айтуучулук өнөрүн артынан баягы коно жатып, артынан сая кууп, ошо болгон жеринин баарында жазып отуруп, анан илимий эмгек жаралганда, бирок аягына чейин чыкпай калган. Бул дагы ошо айтуучулук өнөрүнүн бир мистикалык нерсеси деп ойлойм да. Өтө терең кирип, ушул өнөрдү түшүнөйүн деп баратканда сөзсүз бирдеме болот да. Ошо окумуштуу болобу, илимпоз болобу, айтуучу болобу. Буга көп мисалдар дүйнөлүк эпостанууда. Ошондо эң негизги айтылган ойлордун бири, айтуучу жаратман кантип өнөрдү алып калды, кантип бизге ушул өнөр жетип атат. Бул бир тема, анан баягы айткан сөзү экинчи тема да. Биз өзгөчө Кыргызстанда, Казакстанда деле эпос десек, мисалы үчүн Манас дейликпи, Алпамыс дейликпи, башка бир эпосту алалык, эпостун мазмунун эле сая кууп, анан бул баланчанын варианты, бул вариантта мындай болуптур, мындай дептир деп биз мазмунуна көп көңүл бурабыз да. Ал эми батыштын окумуштуулары эпосту ким айтты, ким аркылуу бизге жетти, кантип, кандай өнөр, кандай касиет аркылуу ушунча нерсени айтып кала алды, ушунча билимди кайдан алды, эмне үчүн дал ушул элде ушундай формада озеки поэзия же кара сөз жаралды деген суроолор коюлат дагы. Ошол суроолорго түрдүү эксперименттер жасалат дагы, ошол суроолорго жооп изделет. Мындан бир 100 жыл болуп калды ушундай нукта эпос изилденип келгенине. Бизде менимче бул нерсе азырынча жок. Буга эки себеп
бар деп ойлойм да. Биринчиси бизде айтуучулук, жаратмандык өнөр Кудайга шүгүр бар. Бул жоголуп кала элек, үзүлүп кала элек, өлүп кала элек. Ошон үчүн биз колдо бар алтындын баркы жок дегендей, бүгүнкү күндүн айтуучуларын, жаратмандарын айтуучулук касиети бар адамдарды көп баалабай келебиз да. Анткени бизге кадыресе эле биздин арабызда жүргөн адамдарды айтам, кесиптешим таланталуу мырза, баланча мынас жиңи келиптир дейбиз. Баа бергенге аракет кылабыз, бирок илим жагынан караганда дагы толук кандуу бир баа берип, мындай бапестеп, көкөлөтүп ала элекпиз да. Бул биринчиси. Экинчиси, биздеги балким ушул эпикалык мурастын абдан кенендигиненби, молдугунанбы, башкалар кайсылап болгон бир эле эпикалык чыгармасы ошонун аркасынан Саяк Упанан изилдеп атпайбы. Биз болсо кайсы биринин изилдерибизди билбей калабыз да. Манас трилогияны алабызбы, 8-9 тукумуна чейин алабызбы, кенже эпостарды алабызбы, же болбосо төкмөлүк өнөрдү алабызбы. Бизде ушуга биз абдан бай экенбиз да, ошону баалай албай атабыз да. Бул ошо айтуучулук касиет деген таланталуу мырзанын китебинин өзгөчөлүгү, уникалдуулугу менимче ушунда. Бизге объект катары касиет кантип келди, качан келди, кимге берилет, кимге берилбейт, берилген касиетти ошо милдетин алгандан кийин ошо миссияны, ошо вазипаны аткарбай койсо эмне болот, аткарса эмне болот деген сыяктуу суроолорго жоопту алсак болот да. Абдан жакшы болду. Мынакей ушундай элибизге баягы көрүп аткан көрөрман, балким кызыккандар болсо, мына ушул нерселерди балким мен мына ушуну издеп аттым эле деп көрүп аткан болуш керек деп ойлойм. Анан мен ушул таланталаага мына ушул китепти жазып бет ачарын кылдыңыз. Азырынча эми баягы жалпы коомго жетелек болсо дагы, бирок илимпоз окумуштуулардын алдына салдыңыз. Мынакей алардын баамы, көз карашы деги эле баягы жазган киши жан дүйнөсү менен сезет да, сизге чалып айтып аткандар пикирлери, сын пикирлери кандай болуп атат деген эле. Мен мунун бир аз тарыхын айтып кетейинчи. Бул эмнеден улам башталды, анан эмнеге мен ушул китепти жазууга белсендим. Былтыр ушул маалда менин бир кесиптешим бар. Менден эми бир топ жаш улуу, Эйнеге тете эже, Алтай улуту. Өзү илимдин доктору, ал да эпос таануучу Тамара Садалова деген. Ошол экөөбүз мындай маңгемелешип отуруп, телефондо сүйлөшүп отуруп, анан айтып калды. Эмне үчүн силерде деген азыр ушундай бир толук кандуу айтуучулук жашап атат деди. Мисалы, жоголуп кетет деген коркунуч азыр жок деди. Мүмкүн эртең болор, бирок азыр жок силерде деди. Силерде толук кандуу жашап атат. Сен эми мындай билимдүүсүң. Ушу башыңдан өткөнүңдү кандай окуяларга, кандай процесстерди башыңдан кечирдиң, ошонун баардыгын кагазга түшүрүп көрбөйсүң деди. Аны мен айтып калдым, менин күндөлүгүм деле бар. Мен мисалы мектептен бери жүргүзүп келе жаткан мектебиме күндөлүгүм бар. Мен ошолорго деле кайрылсам болот деп ушундай гана сунуш болуп калды. Ошону менен анан мен чын эле баягы күндөлүктөрүмө кайрылдым. Анан чын эле барактап отурсаң тиги деле кызык экен, бул деле кызык экен. Анан ал эже мынтип айтты да, бул деген биздин элдердеги ошо өзгөчө тектеш элдерден чыккан айтуучуларга да бир үлгү болоор эле, мисал болоор эле деди да. Мисалы, Тува элинде азыр айтуучулук жок. Аткаруучулук бар, бирок айтуучулук мындай салттуу түрдөгүсү жок. Алтайда бар, Хакасияда бар, Шор элинде да жок азыр. Мисалы, биздеги тектеш Бурят элинде деле мындай олку-солку болуп турат да. Анан ошого бир мисал үлгү болуп берет эле деди да. Мен ушул сыяктуу китептерди да көрдүм, карап байкап көрдүм. Мисалы, Кастанеданын китебине кайрылдым.
анын жазган мындай бир ыкмасына. Себеби мен кандай жазып бердим, кандай окурмандарга тартуулоонун жолун издедим да, кандай алып жазам. Күндөлүктөй болгондо да болбойт деп. Ишилип ушул процесс былтыр 20-жылы толугу менен карантин маалында өттү, жазылды. Карантиндин мага жеке пайдасы ушул болду, оорудук сыктадык, бирок жемиши ушул жазылды китеп. Анан сырттан эми бул китептин кол жазмасы менен таанышкан 4-5 эле киши, ушул жанагы голландиялык окумуштуу манас таануучу Нинке ван дер Хейде, Алтайдагы ушу Тамара Садалова, Шориядан, Новосибирскийден Любовь Арбачакова, анан сырттан дагы бир белгилүү окумуштуу Өзбекстанда Жабор деген мырза. Ошол. Эми бияктан эми буюрса эми таратылат, китеп дүкөндөрүнө коюлат, ошондо таанышат болуш керек. Мен өзүмдүн бул жерге баары түшкөн жок. Баягы кийинкиге да калтырып койдум дегендей, азыр баары түшкөн жок. Бул бир эксперимент болду. Эл кандай кабыл алат. Анан азыр эми англисчеге да которуу далалатын кылып атабыз, англис тилине. Англис тилине которулгандан кийин анан ал жарык көргөндөн кийин кандай кабылдайт эл. Ушундай, да. Кыргыз тилинде да басылды? Эми кыргыз тилинде жок. Жазган эле оригинал орус тилинде жазылды да. Мен өзүм орус тилинде жаздым. Анан эми муну бирөө эле которбосо, мен кайра өзүм которо албайм. Которбочу. Ошол менимче деген мунун которуунун деле зарылчылыгы жок го. Которгондо дагы көп нерсе жоголуп кетет. Кайра башкача болуп калышы мүмкүн. Бул мындай да, бул сөздө деген мен ушуну жазып атканда түшүндүм да. Көрсөк, жазып аткан кишинин өзүнүн чыгармасын жазып атканда бир нерсесин дагы ушу өзүнүн жан дүйнөсүн ушул жака бөлүп арнап салат окшойт. Чын эле. Баягы жүрөктөн чыккан нерсени. Анан себеби мен кийин окурмандарды дагы көрдүм, уктум да. Бир 2-3 саатта окудук, тигиндей абалда болдук, мындай абалда болдук деп эле элестеттик сиздин жазып аткандарыңызды, айтып аткандарыңызды деп. Ушундай бир кинофильм көргөндөй таасирлерди айтты да. Мына жана айтып атпайсызбы, чындыгында баягы ичтеги жүргөн, аралашып жүргөнгө караганда сырттагы окумуштуулар да, сырттагы окумуштуулардын көз карашы, алар баягы изилдеп жүргөндөн кийин алар дагы мындай терең жан дили менен изилдейт да, карап, ар бирин талдап. Ошол сиз айтып аткан окумуштуулар кандай пикирлерди айтты сизге? Пикирлери дароо эле мынакей, мен окубагандар деле ушуну айтып атат. Мен мисалы кыскача мазмунун бердим, түшүндүрүп айттым. Бул өтө маанилүү деди. Жогоруда Разия айткандай, бул изилдөөчү үчүн бул жакшы изилдөө объектиси болуп бере алат деди. Мен китепке деген алымча кошумча иштеме болгон жок. Асмандан алып бирдемени көркөмдөп же ашыра чаап жазайын деген ой максатта болгон эмес. Кандай мен туюп, кандай сезсем, кандай болсо, башка кишилер менен болгон диалог болобу, өзүмдүн монологум болобу, ой жүгүртүүм, ошол кездеги абалым психологиялык, ошонун баарын ошондой кылып жаздым. Кандай сезип, кандай туйсам. Анан ушу окурмандар сырттагы өзгөчө. Мисалы азыр россиялыктар күтүп атат муну. Буюрса ушу жайында, июнь айында Новосибирскийден мунун бет ачары болот. Уфа күтүп атат. Якутия күтүп атат. Горный Алтай күтүп атат. Тоол Алтай. Биз деген эгерде сиз келип, ошол маалда ушу күзгө чейин конференциялар болот ошол элдерде. Эгерде сиз келбесеңиз, биз мына онлайн дагы өткөрсөк болот деп атат. Эми азыркы абал ушундай болуп атат да. Анан менин студенттерим мисалы
Америкадагы, батыш Европадагы студенттерим дагы учкай түшүнүштү эмне жөнүндө экендигин. Алар өздөрүнүн баасын берип атат, эми алар азыр өздөрү окумуштуу болуп калды. Кечээки бүткөн студенттер. Жакшы, Мукарам эже, мына Борбордук Азиядагы Америка университетинин доценти катары негизи студенттерге сунуштап деги эле окутсак болобу? Негизи манас таануу деген сабак бар да, ал жерде деле биз окутабыз. Анан англис тилинде болгон үчүн мына бул азыркы Евразия эженин айткандарды, таланталы айткан изилдөөчүлөрдүн теориялары окулат да ал жердечи, ошол айтуучулук боюнча. Ошонун негизинде биз анан манасты дагы окуп талдайбыз да. Анан ошого келгенде балдар абдан кызыгат манасчынын дүйнөсүнө, манасчынын өзүнүн дүйнөсүнө. Бул жанагы эле суроолор, кантип манасчы болуп калганы, анан ушул өнөрдү кантип алып жүрөт, ушул өнөр менен кантип жашайт ушул киши, ошолордун бүт баарын талдап окушат. Бирок буга чейин биз ошол Лордтун изилдөөсүн көбүнчө окутуп атканбыз. Азыр эгерде бул англисче которулуп калса, бул абдан жакшы материал болот. Анткени жанагы Нидерландты окумушту, Нинкенин таланталын изилдеп, ошол Кыргызстанда жүргөн да көп таланталы жана башка манасчыларды изилдеп. Ошондогу китеби англисче болгон үчүн үзүндүлөрдү окуйбуз да, ошол жерде манасчылардын түштөрү бар. Анан ошол түштөрдү окуп алышып, мындай талдоо жүргүзүп абдан кызыгышат да. Анан баары бир келип эле манас, анан кайра эле өзүбүздүн салттуу маданият, өзүбүздүн жашообуз, көчмөн турмуш деген сыяктуу нерселердин негизги өзөктүү нерселерин алып чыгышат да. Бул абдан окуу материалы катары дагы кызыктуу материал болуп берет деп ойлойм. Жакшы, эми негизинен манасчылар мына ушундай жакшы бир изилдеп же өзүнүн бастыган турганын жазган манасчылар мен билгенимден боло элек да, мындай чыга элек же орус тилинде аз да, жок кезде десек деле болот, антип орус тилинде жазган манасчы чыга элек болуш керек деп ойлойм да. Анан эми ушул нерсени баягы китебинин бет ачары чыгып, жаңыда чыгып, мына азыр таланталы агабыз да айтып атат, мындай элдер күтүп атат, бет ачарын ал жакта да ачабыз деп. Биз кыргыздар эми жалпы эле айтканда, биз ал жактан барып келгенден кийин четтеги окумуштуулар ушундай айтып атат деп анан кайра дүрбөй баштайбыз да. Жакшы жазылган окшойт деп кайра башынан окуй баштайбыз да. Анан биз өзүбүз эмне кылсак болот, мына ушундай жакшы чыкты, чыгарма китеп чыкты, биз кандай кылсак болот дейм да. Жакшы суроо. Эмне үчүн башканы окуй элекмин, китеп жазышкан жок деп атпайсызбы манасчылар? Менимче бул жерден таланталы эрдик кылып өзүнүн ичинде болгон нерсени кагазга түшүрдү да. Ал эми башка манасчылар ар бирөөндө ушундай касиетти аян алган ар бирөөндө бар да. Ар бир касиеттүү чоң манасчынын ар бирөөндө бар. Кыргыз тилинде жазып жүрүшкөн болуш керек эми алар. Орус тилинде жазбайт. Бул материалдар көбүнчө бизге илим-постторго жетет, интервью, массалык маалымат каражаттар аркылуу. Гезитке жазылып калган, журналга чыккан, мындай суроолорду кантип манасчы болуп калдыңыз дегенди же кантип төкмө болуп калдыңыз дегенди айтып берет да. Анан бул жерде эми журналисттен дагы көп нерсе аябай кандай десем көз каранды, себеп дегенде ачып бере алабы, ошондо мындай ат тиш менен сууруп алгандай эмес, ачылып, чечилип айтып бериш керек да. Мындай кишилер, касиеттүү кишилер бара эт бышында анан бир ачылат да, ошончо убакыт барбы, жокпу, ошончо отуруп маектеше алдыбы, ошону туура элге жеткизе алдыбы. Биз ошондой маалыматты гана изилдеп, анан ошону объект кылып жүрөбүз да, бирок алар үзүл-кесил болуп атат. Бул жердеги пайдасы биринчиден автор өзү жазып атат. Өзү сөз билгендиктен дагы, өнөрдү ичинен тааныгандыктан дагы кызыктуу дагы болуп атат. Анан илимий объект болгону да ошо да. Сиз айтып атпайсызбы, биз эмне кыла алабыз деп. Менин сунушум ар бир манасчыга өзүнүн ушундай манасчылык, деле төкмөлүк айтуучулук өнөргө, деги эле өнөргө комузчу болобу, чоорчу болобу, өнөргө кантип келип калдың, өнөргө келишиңде ким өбөлгө түздү, ким түрткү болду, өнөрдүн өсүшүнө ким кандай шарт түзүп берди же түзгөн жок, ошол шартты мисалы үчүн көбүнчө кыйналып, кысталып туруп анан бышып жетилет да. Ошондой нерседе кандай кыйынчылыктар болду, ошону кантип баштан кечирдиң деген суроолор өзгөчө маанилүү, ошону тартынбай
жаза албасаң демек бирөөгө айтып бериш керек. Биз манасчыларды, айтуучуларды, өнөр адамдарын демек үгүттөшүбүз керек. Ошо өнөргө келген жолуңду, ошол сапарды айтып бер. Кийин биз бүгүн баалабай атабыз, бирок 20, 30, 50 жылдан кийин бунун баары абдан маанилүү, бай илимий материал болот да. Анан бул китептин дагы бир пайдасы деп койдум. Өзгөчө айыл жергесинде кээ бир жаш балдар, өспүрүмдөр, кыздар бул эмне жындарып калганбы, эки жакты эле элеңдеп, же пайда батасы жок, тияка эле кетип калат, же бияка кетип калат, жоголуп кетти деп калышат да. Көбүнчө ата-энелери кыраакы болсо, ушул бир өнөрдү же касиет бергилен келдинат деп бир сакалдуу кишиге алып барышат, мисалы үчүн айылга, же ол бир садага чаап, бир түлөө өткөзүп бирдеме кылышат. Көп кишилер ошондой балким ачыла албай аткан балдардын эмне болуп атканын түшүнүп сезбейт да, анткени ички психологиясын билбейт, билими ошого жетпейт. Ушул нукта, мындай китеп жана ушул сыяктуу маалымат ошондой балдарга жана өзгөчө ата-энелерге, мүмкүн мектептеги педагогторго пайдасы тиймек да. Мүмкүн биз түшүнүп түшүнбөй канча талантка жол ачып бере албай атабыз. Абдан туура айтасыз. Чындыгында манасчылар өздөрү байкабайт, же байкаса дагы өздөрү айткысы келбейт да. Эми ага манасчыларга бир жөнөкөйдөй сезилиши мүмкүн. Же айткандан уялат, эми ушул нерсени айтайынбы. Аян келди десе кээ бирөө таң калат да, койчу сага каяктан келди деп анс деле кээ айтып жүрбөйбүзбү? Кантип эле аян келе береби кайра дегендер да бар да. Негизинен эми ошону кармап калып, мына илгерки ата бабаларыбыз кармап койкуй, ак сарбашыл деп өткөрүп түлөө кылып батасын берип, аксакалдар батасын берип, бата деген өзүнчө чоң ыйык нерсе болуп атпайбы? Биз азыркы кезде бата десе эле башка бата деле бербейт, оминдеп коюшат да. Анан азыркы кезде мына ушул китептин чыкканы мен өзүмчө мындай бир толкунданып сүйүнүп атам да. Себеби башка элге жеткени абдан жакшы болуп атат. Анткени азыр биздин өзүбүздүн Кыргыздын ичинде манас деген жок. Манас атабыз, канекей энебиз десек дагы ал энең эмес, ал атаң эмес, манас деген жок деген нерсе дагы талаш тартыштар пайда болуп келатат да. Бул нерсе жок эле. Мындай сөз мындан 5-10 жыл, 20 жыл мурда таптакыр жок болчу да. Ушул көз караштагы улам жакындап келатканы бул өтө, кандай дейсиз, манасчы катары, окумуштуу катары бул нерсе дагы коркунучтуу эмеспи бул? Албетте коркунучтуу. Шеке. Биз азыр минтип отурсак, ит атасын тааныбайт деген доорго ошол учурга туш болуп калышыбыз мүмкүн. Чын эле ит атасын тааныбайт. Анын атасы ким экенин кайдан билсин? Ал эми биз ошол лакап лакаптын негизинде эл болуп калбас үчүн биз өзүбүздүн тегибизди таанышыбыз керек. Тегибизди таанымак түгүл, тегибиз алып бүгүнкү күнгө чейин бизге мура иретинде калтырып кеткен ошо дөөлөттөрүбүздү, руханий дөөлөттөрүбүздү жок дегенде кармап билип балдарыбызга мындай өткөрүп бергенге жарасак, анда ошондо жанагы мурас иретинде калат эле. Мен эмненин башын чыгарып атканыңызды түшүнүп атам. Улуттук нерсе деген бул түбөлүк. Мүмкүн ал оош, кыйыш болушу мүмкүн. Бир аз өзгөрүшү мүмкүн, заманга жарашабы, же болбосо коомдун абалына жарашабы, өткөн кырдаалына жарашабы болушу мүмкүн. Бирок ал баары бир өзөгү кала берет. Ал ошол элге гана кызмат кыла алат да. Мындай бир психологияда дагы эгрегор деген түшүнүк бар, термин. Ал ошол биздин эгрегорубуз, бул манас. Бул бизге гана кызмат кыла алат, башка элге ал кызмат кылышы мүмкүн, бирок бизге кызмат кылгыдай кызмат кылып бере албайт. Жана касиет деген ушул. Эми биз күнөөлүү эмеспиз, байыркы гректер Зевсин, Гераклын унутуп калгандык. Алардын ордуна христианство келди. Биз ошону азыр сактап келе жатабыз. Биз ошол ата тектерибизге, өткөн кеткенибизге чыккынчылык кылбашыбыз керек.
Биз аларды сатпашыбыз керек. Эгерде биз аларды бүгүн сатсак, анда эртеңки күнү биздин урпактар бизди сатып жиберет, бизге чыкмынчылык кылат. Орусча айтканда нельзя предавать. Көптөгөн элдер ошентип өзүнүн ата тегинен алмуздактан бери келе жаткан дүйнө таанымына, ишенимине, өзүнүн мейли кудайына деп коелучу, ошондой мамиле кылып алмаштырып алды. Бул азыркы дүйнөлүк диндер келгенде. Дин келет кетет. 100 жылдан кийин кандай дин жараларын бир Кудай билет. Бул келечүү, кетчүү нерселер. Улуттук руханий дөөлөттөр, алар калат. Ал баары бир калат. Ал биздин эгерде тилибиз аркылуу өтпөсө да каныбыз аркылуу өтөт. Анан бир уулубуз бир 70ке же 80ге жеткенде ошол каны ичинде экенин ойноп козголо баштайт. Туура айтасыз. Ал баары бир. Мындай жөн эле көчөдөн кетип баратып, мисалы Вашингтондон же болбосо Сан-Францискодон кетип баратып, бир кыргыздын күүсүнө окшогон бир кайрык тууп калсаң, ошону ээрчийсиң, ошону эңсейсиң. Таң көрөй, биздики деп. Ал кан. Сени ойготуп, козгоп аткан. Ошол ал билбесең дагы. Ушундай. Баракелде, мынакей жакшы жооп болду. Кудай буйруса, бул кан аркылуу, жан аркылуу кыргыз барда бул нерсе жоголбойт. Канча заманга сиз айткандай, заманга жараша ар кандай нерселер келе берет болуш керек, кайра кете берет болуш керек. Бирок кыргыз деген өзөгүн сактап, мына арадан эгемендүүлүк алганыбызга дагы бир 30 жыл убакыт болуп калыптыр. Мына быйыл 30 жылда болобуз. Ошол 30 жылдын ичинде чаң тополоң, апырык сапырык, айлана чемирик жүргөнбүз. Бирок ошондо дагы маданият тармагына ошол мамлекет тараптан анчалык маани берилбесе дагы, маданиятты эл өзү көтөрүп, ошонун ичинде мына союз мезгилинде бир саналуу гана манасчылар жүрсө, ошол эгемендүүлүк алгандан кийин манасчыларыбыз чыкты, Кудайга шүгүр. Азыр санасак саныбыз жетет да, мындай манасчылар чыгып атат, андан кийин жаш балдарыбыз да чыгып келатат. Ушунун өзү бул элдин талан-талагабыз айткандай, ошол элдин канында жүрүп келаткан нерсе, ойгонсоо керек. Кандай дейсиз, мына сиз устаз шакирт борборунда жетекчи катары көп баам салып жүрөсүз да. Туура, көп нерсе ойгонуп атат. Сиз айткандай, мамлекет тарабынан колдоо болбосо дагы эл өзү иштен чыккан таланттар болот экен, элден чыккан демөөрчүлөр болот экен. Ошондой нерселер пайда болуп атат. Бул дагы менимче тарыхта мыйзам ченемдүү нерселер. Анткени бар болсо бул бир жерден жарылып чыгыш керек да. Бул китеп тууралуу айта турган болсок, жана ушул сыяктуу эмгектер, мисалы үчүн орус тилинде, кыргыз тилине качан которулат деп атпайсызбы? Бир чети мен орус тилинде чыкканына кубанып турам. Себеп дегенде бул аудиториянын кеңдиги. Орус тилинде чыкса, кыргыз да окуйт, орус да окуйт. Ал эми орусча сүйлөгөндөрдүн 150 миллионго жакын, мен жаңылышпасам, калктын саны. Демек бул абдан чоң аудитория. Демек ушундай сыяктуу эмгектер аркылуу биз дүйнө жүзүнө кыргыздар жөнүндө маалымат берип атабыз. Ошол эле манас жөнүндө маалымат берип атабыз. Айтуучулук өнөр жөнүндө маалымат берип атабыз. Анан эгерде биз кандайдыр бир социалдык, экономикалык, саясий жактан алдыга жыла албасак дагы, маданий байлыгыбыз, маданий мурасыбыз аркылуу тарыхта өзүбүздүн ордубуз, ролубуз бар. Ушундай сыяктуу эмгектер ошол ордубузду, ролубузду баягы тактыдан түшпөй сактап калганга жардам берет да. Менимче мааниси ошондо. Анан эми маданиятты, өнөрдү биз өзүбүз колдобосок, өзүбүз бири-бирибизге жөлөк таяк болбосок, анда ким жасайт мындай иштерди? Мына орус тилинде которулуп, чындыгында сүйүндүрүп атат. Андан кийин эми англис тилинде, орус тилинде которуп дедим, орус тилинде жазылып. Англис тилине дагы которулат да, буюрса которулгандан кийин бул да андан дагы чоң баягы элдин катмарына жетет, көп элдин катмарына. Анан ошол Мукаррам эже айтсаңыз, бул нерседе
бул ийгиликтин үстүнө ийгилик болуш керек. Англис тилине которулса, мына сиздерде деле аты айтып тургандай, Америка университетинде дагы канча баягы кеңдик пайда болот дегеним да. Негизи таланталы менен Америка университетинде иштеген изилдөөчүлөр иштешип жүрүшөт. Анын таланталынын вариантынан айтуучулук өзгөчөлүгүн ачып беришип, эки окумуштуубуз азыр атайын проект жасап издеп жүрөт. Булар чет элдиктер, Джеймс Пламтри деген доктор, илимдин доктору, ошол жазып жүрөт. Андан сырткары негизи эле англис тилдүү аудитория жөнүндө, окумуштуулар жөнүндө айтсак, жанагы Нинки англисче жазды, ким? Карл Райхел деле аутсада иштеп кеткен, ал англисче жазып атат. Негизи англис тилинде көп эле жазылып атат да. Анан мен бир нерсени айтып кетким келип атат, жана илим боюнча, илимий багыт боюнча. Биз айтып атпайбызбы, кыргыздар баары бир орустар айтканда, чет элдиктер айткандан кийин айтып баштайт депчи. Эми мунун деле объективдүү бир себептери бар да, анткени биздин илимий усулдарыбыз жактан көп эле аксайбыз. Жана Разия эжеке айтып атпайбы, чет өлкөдө муну чак эле 30-60 жылдары эле баштаган деп, мына лорд деле 60 жылдарда эле жазып китебин чыгарып, ошолорду изилдеп, алардын дүйнөсүн айтуучулардын дүйнөсүн ачып берген да. Эми ушул жагынан алганда биздин фольклористтер, биздин манастануучулар, окумуштуулар үйрөнүш керек да, бул көркөм тексттин өзүнө эле карай бербестен, анын артында турган адамды, кишини тааныш керек да. Киши аркылуу, адам аркылуу анан ошол маданиятты тааныш керек деген. Бул эми жаңы багыт да, эми биз мүмкүн ушул усулдар өнүккөндө бизде деле ушул жаңы багыттар ачылаттыр. Анан ошондо таланталы, мен башында айттым, бул китеби Манастанда жаңы сөздөйм. Эмне үчүн? Анткени бул жерде мен деген нерсе бар да, мен. Окумуштуу өзү мен деп өзүнүн атынан сүйлөгөн да. Бизде деген үчүнчү жакта сүйлөйт да. Ушул дагы эле биз ошодон кете элекпиз да. Мисалы үчүн бир объектти коюп алып, ошол объектти алыстан туруп алып, объективдүү изилдейм дегенчи, субъективдүүлүктү таптакыр жерип салабыз да. Чындыгында ошол субъективдүү дүнүйө же субъективдүү тааным ошол нерсени ачып бере турган нерсе да. Ошого дагы көңүл бурушса жакшы болот эле да. Эгерде бир манасчы жөнүндө жазса, анын вариантын эле жаза бербестен, манасчынын өзүн да караса. Ушул кошумча чыдабай кеттим. Сизден сөз тийгенче. Айтуучулук өнөрдү маркалап келген адамдар, бул өнөр өзү синкреттик өнөр да. Бир өнөрдү экинчи өнөрдөн айырмалап ажыратууга мүмкүн эмес. Мисалы үчүн манасчылыкты айта турган болсок, бул жерде сөз дагы бар, чечендик дагы бар, айтуучулук, төкмөлүк дагы бар, сөздүн жаратмандыгы, бул жерде оон бар, бул жерде философия бар, бул жерде актёрдук чеберчилик бар, сөзсүз түрдө, бул жерде психология бар, бул жерде социология бар, жана көп нерселер бар да. Бүгүнкү күндө биз манас деп айтканыбыз менен көпчүлүк учурда илим жагында куру сөздөй болуп калат да. Мисалы үчүн супсагыраак себеп дегенде биз манасчылыкты эмне үчүн филологдор гана изилдейт. Манасчылыкты искусство таануучулар, музыка таануучулар, сүрөтчүлөр, архитекторлор, театр изилдөөчүлөр жана башкалар изилдешибиз керек да. Ар кимибиз ар кайсы тармактан изилдеп атабыз. Үзүл кесил бир жем ташталып атат, бирок баарыбыз бириктип туруп, манасчынын өзүнүн түп турпаты синкреттик болгондон кийин баарыбыз келгиле бириктирип, сен билгенди, мен билгенди, ал билгенди кошуп туруп ушул феноменди ачып береликчи деген деңгээлге биз жете элекпиз. Абдан жакшы болду. Мына туура айтасыз, чындыгында эле бардык изилдеш керек да. Мына азыр манасчы болуп, окумуштуу болуп, таланталы агабыз өзү ачып өзү жазып берип атпайбы? Эми менин айтарым, мына жыйынтыктоочу сөз дагы келип калды, убактыбыз да келип калды. Анан мен бербей калган суроолор болсо, деги эле өзүңүздөрдүн оюңуздар ушул көрсөтүүнүн акырындагы эркин микрофонда сизден баштайлы. Мен айтат элем, бул манас деген ачкан сайын ачыла бере турган, изилдеген сайын изилдене бере турган нерсе. Ошондуктан ушул азыр талкууда айтылган сунуштарды эске алып, манасты изилдөөнүн бир жаңы тепкичине көтөрүлсө да, биздин манас таануучулар, негизи эле биздин илим ошого көтөрүлсө деген үмүт же тилек. Жакшы. Мен манас айтуучулар, манасчылар деп бөлбөй, жалпы айтуучулук өнөр деп ушул жерге камтысак
дастан деп атабыз, элдик баяналардын айтуучуларын, төкмө акындарды кошуш керек сөзсүз түрдө. Бул жерде эпос айтуучуларды, жомокчуларды кошушубуз керек. Кандайдыр бир деңгээлде жамакчыларды кошуш керек. Ал баягы элдик өнөр болгону менен баары бир айтуучулукка дагы жатат да. Ошонун баарын башын бириктирип, жалпы феномен катары изилдегенге менимче мезгил келди. Жакшы, Талантала. Мен айтарым, турбайлы, токтогонсуз сасык болот. Аркырап агып туралы. Аркырап агып турган сайын тазаланып, аруланып турабыз. Илимибиз да өнүксүн. Башка усулдарга мындай ошолорду өздөштүрүп, өзгөчө батыштын. Бизди совет мезгили деген, совет илими көп жагынан да бизди кармап кысып койгон. Бул факт. Принципке салып койгон. Ал эми ошол маалда батыш илими деген өсүп өнүгүп кеткен. Биз азыр ошонун аркасынан азыр жетип мындай өздөштүрүүгө аракет далалат кылып атабыз. Айтарым ушул, баарыбызды Манас атабыз, Манас касиети колдосун, эл журтубузду ынтымак биримдик болсун. Ниетибиз дагы, пейилибиз да Манаска ак, түз болсун. Рахмат, сиздерге дагы ыраазычылык билдиребиз. Келип мынакей ушул жерде жакшы бир ой калчап, жакшы сунуштарды, сөздөрдү айтканыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Анан илим жаатында жүргөн илим поюштуулар дагы Талантала агабыз айткандай ала тоонун суусундай шаркырап, жандуу болуп дагы илимди терең каза бериңиздер. Биз Манас барда кыргыз бар, кыргыз барда Манас бар. Ошондуктан кыргыз эли мына жоголбой жашап келатат. Андыктан бар болуңуздар, арыбаңыздар, карыбаңыздар, талыбаңыздар, эмгекти кыла бериңиздер. Дагы бир жолу сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрөрмандар, биздин көрсөтүүбүз соңуна келип жетти. Кийинки көрсөтүүдөн жолукканча аман туруңуздар.